Ошо үлүш жерлер, ошо документи бүтпөй баягы эмне номер берет, анан баягы элдики ушул жерлер баардыгыбызды тегиз бүтөт деп атышат. Анан ошентип отурабыз, бирок баары документ керек экен да. Документ болсо жакшы болот эле бизге дагы. Мынтип үлүш жерине үй салып алгандар өлкөдө жок эмес. Аларды трансформациялоо боюнча пикирлер, сунуштар айтылып келген. Буга байланыштуу өкмөт тармактык мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ түзгөн. Алар кайсыл жерди мыйзамдаштырып берсе болот деген маселени дыкатталдап, айыл чарба жерине салынып калган ар бир үйдү карап чыгышкан. Ошонун негизинде 1711 гектар жер, бул суга тайдоо жерлери. Ошол жерде курулуп калган үйлөр же болбосо бөлүнүп укукка ээ болуучу, күбөлөндүрүүчү атайын документтери бар жерлер аныкталган. Негизинен 97 контур республика боюнча ошо жумуш топ аркылуу иштелип чыккан. Жумушчу топтун аныктоосу боюнча бул документ кабыл алынгандан кийин 1711 гектар жер мыйзамдаштырылат. Тагыраак айтканда, бир категориядан экинчи категорияга которулат. Айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштун жерлери категориясына которуп атабыз. Негизинен бул Чүй областынын Аламедин району, жана Сокулук району, мына сырткары Ош областынын Кара Суу району, анан Ош шаары. Мына ушул жерлерде гана салынып кеткен аныкталды, башка жерлерде мындай фактылар жок. Бул мыйзам долбоор жактырылса, 11300 үй бүлөнүн социалдык маселеси чечилет. Мисалы Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүндөгү 4 гектар 90 сотук жер трансформацияланат. Кабыл алынып калса жакшы болот болчу, элдин көп проблемасы чечилип кетет болчу. Учетко коюш үчүн ал документ менен келип коюш керек да, документи жок кантип учетко коет. Ошон үчүн ушул эгерде трансформация болуп мыйзам чегинде чечилип кала турган болсо, биз ошол жерге ген план иштеп чыгып туруп, ушул элдерге ар бирине ошол документтин колуна берет болчубуз. Бирок мындан ары айыл чарба багытындагы жерге үй салып алгандардын жазасы күчөтүлөт. Бул норма парламентке жиберилген мыйзам долбоорунда да камтылган. Мыйзам долбоорунда дагы көрсөтүп кеттик. Мурда 6 категорияда, башкача айтканда, эгерде бирөөнүн жерин басып алса же өзүнүн жерин максаттуу эмес пайдаланса, 100 000 сомдон 300 000 сомго чейин гана төлөчү да. Ал эми азыр 3 категорияга которулуп атат ушул мыйзам долбоору боюнча. Бул 5 жылдан 7,5 жылга чейин эркинен ажыратуу боюнча. Жыйынтыктап айтканда, буга чейин жерин максатсыз пайдалангандар айып пул менен кутулуп келген. Эми мыйзам долбоору жактырылса, үлүш жерге үй салгандар эркинен ажыратылышы да мүмкүн. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнуулу, Ынтымак.